Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары жана меймандары. Бүгүн биз сиздерге карантин учурунда жасалуучу экономдуу, таандуу жана бат жасалуучу пирогду көрсөтөбүз. Ал үчүн бизге 4 жумуртка, 1 кружка кумшекер, айран, өсүмдүк майы, разрыхлитель жана un керектелет. Ал эми начинкасына болсо курманын дайнегин алып даярдап алдым. Сиздерде мейиз, жаңгак же болбосо алма болсо кошуп койсоңуздар абдан жакшы чыгат. Разрыхлитель дагы жок болсо 1 кичинекей кашык менен сода кошуп койсоңуздар дагы болот. Биз жумуртканы алып даярдап алабыз. Сахар, май, айранды кошуп жакшылап аралаштырабыз. Эгерде пирогубуздун дамы жакшы чыксын десек, ванильный сахар кошуп койсок болот. Ал дагы дамын аябай сонун чыгарат. Андан кийин un кошобуз. Разрыхлитель кошобуз. Жакшылап аралаштырып, биздин камырыбыз өтө коюу эмес, өтө суюк эмес болуш керек. Жакшылап аралаштырабыз. Ушундай формада болсо болот. Начинкасын кошобуз. Камырыбыз ушундай болот. Биз листибизди ысытып даярдап алдык. Эми толук жетиш үчүн биз бардык тегиз жайып чыгабыз. Духовкада 180 градуста 20-25 мүнөттөн пышат. Бышкан бышпаганын биз зубатика менен көрсөк болот. Зубатикага камыр илешип чыкса быша элек болот. Таза болсо бышкан болот. Мынакей биздин пирогубуз дагы даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Биздин каналга жазылыңыздар. Ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар.